Урматтуу достор, кандайсыздар? Чикагодан кайрадан баарыңыздарга салам. Данияр менин жанымда, трак айдаган жигиттердин бири. Даниярды азыр эми Чикагодагы тракистердин баары эле жолдо экен. Данияр канча жылдан бери трак айдайсыз? 2 жыл болду. 2 жыл болду, 2017 декабрь. Ровно 2 жыл. Бул жылы мурдагы жылга караганда кандай сезон, жакшы элеби? Ооба, быйыл жакшы эле. Өзү негизи сезон ноябрдын башынан башталат. Декабрдын аягына чейин. Сезон Кудайга шүгүр жакшы эле. Мынал 15-нен 14-үнөн башталдыбы? Айтор азыр трак тармагына жаңы бир система кирди. Ооба. Буга кандай реакция кылып атат тракистер? Ар ким ар кандай, бирок көбү кандай десем, негативный реакция. Баардыгы иштеп калайык эле деп алда койгон пландары ашпай калды. Мурда бир аз оңоюраак болчу, азыр аябай эле кыйын болуп калды. Азыр баардыгы бир калыпка түшүп, кээ бирлери чыдап атат, кээ бирлери чыдабай жатат. Бирок жакшы жагы да бар. Биз каалагандай уктап, 10 саат уктап, андан кийин дагы 11 саат айдап чарчабай 8 саатты эс алабыз, жарым саат. Анан жете турган жерге жетебиз. Ушунда азыр сиздер 10 саат, 11 саат айдайсыздар, 11 саат айдайбыз, арасында 45 мүнөт эс алабыз. Мындай айтканда, баштаганда 15 мүнөт пити айдап коет. Трактын состояниясын текшеребиз. Анан 15 мүнөттөн кийин айдайбыз. Анан 8 сааттан кийин обязательно 30 мүнөт эс алабыз. Ошондо өтө бир план менен жүрүшүңүздөр керек болуп калат экен да. Эгерде бир 700-800дөн ашык майылдагы жолго 2 күн. Ооба, 2 күн болуп калат. Негизи ошого жараша эсептелип. Негизи жүк алганда удачно алып калсак, ошол азыркы акыбал менен 500-550 майл айдап алабыз. Эгер удачно болуп, убагында пикапты убагында кылып калсак, убагында жүк берип калса. Бирок кандай болуп калат? Мисалы, менин убактым келди да, эс алып бүттүм, айдай турган убактым келди. Анан кайсыл жакка жүк чыкса алып кете беремби? Кандай суммага жүк чыкса алабы? Негизи пландаштырабыз да, мисалы, мен бүгүн жуманын аягы келип үйгө бара турган болсом, мен жүктү негизи Чикаго үй жакка караганга аракет кылам. Үйдө алыс болуп калса, алыс жерде туруп калсам, үйгө алыс болуп калса, айла жок, бөлүп келгенге туура келет. Мисалы, бир жүк алып үйгө жакын болуп таштап, кайра экинчи жүктү алып кайра үйгө келгенге. Прямой келе албайсың да, алыстанчы. Эгер алыста болуп калса, ошондой, жакын болсо, прямой айдап келе бересиз. Бул негизи эле бул системанын, бул эреженин киришине эмне себеп? Эмне зарылдыгы бар? Киришине ойлойм, безопасность, орусча айтканда, безопасность. Коопсуздук, Коопсуздук. Жолдо ар кандай авариялар көп болот. Кудай сактасын. Кечээ эле мына Пенсильванияда канча 70 эме оор жүк ташуучу унаа кагылышты дейбиз. Аябай көп кар болуп, жол тайгак болуп кетип, жол көрүнбөй калыптыр. Ооба, мен да үстүтөн угуп калдым. Пока көрө элекмин новостилерди, бирок ошентип уктум, аябай чоң авария болуптур деп. Негизи елден киргизгенде негизги себептер бири деп ойлойм. Анткени жолдо көп айдоочулар уктап кетет, уктабаса деле чарчап калат, башкара албай калат да. Негизи жолдор өтө кооптуу. Тоолуу жолдор бар, кичинекей жолдор бар. Ал жерге мындай жакшылап маани бербесең, ал жерде 1 эле мүнөттө уже бардыгы чечип коет да. 1 секунд. 1 секунд даже. Жада калса 1 секунд чечип коет. Негизи эле трак драйверлер кантип не деп атышат? Сиздер эми уже команда болуп сүйлөшүп турабыз деп атпайсыздарбы? Буга чейин деле талкууладыңыздар болуш керек. Кантата не деп сүйлөшүп атышат? Айла жок деп отурабыз баардыгыбыз. Мисалы, кээ бирлерге жагып атат, жакшы болду, кеңири уктайбыз дейт, кээ бирлери иштеп калышың керек, акча кылып калышың керек эле дейт. Мен өзүм негизи ондо 50-50 да, 50-50 деп коет аңгыча. Сезон болгондо айла табасың да, кимдрайвер таап иштеп каласың. Негизи жайында сезон жакшы болгондо эле, айтсак сезон дейм да, мындай иш жакшы жок, иш жакшы болгондо эле өзүң деле иштей бересиң. Азыр сезон аябай жакшы болгон үчүн мен кимдрайвер алдым да, эгер иштеп калайын, жакшы акча кылып калайын деп. Эгер орточо болгондо мындай элге карап эле иштей бересиң, эл менен. Трак тааныштарым аябай эле көп. Ар бири менен байланышып сүйлөшүп чыктым.
көпчүлүгү өздөрүн жолдо болгон үчүн мага сүйлөп бере алган жок. Бирок ошондой болсо дагы көпчүлүгү жакшы ойдо эмес. Бар, анан көпчүлүгү эми мындай кырдаалга карап көрөбүз, болбосо ошо тракты мүмкүн токтотобуз деген пикирде турушат да. Мындай карап көрөбүз, азыр баа бериш бир аз эртерээк деп. Анан бирок айрым трак компаниялар жабылып баштаптыр. Эмне үчүн жабылып кетет да? Мисалы кээ бир кичинекей анан тракисттер деле кетип баштаптыр. Билбейт экенмин, бул мындай трак компаниянын жабылышына ар кандай себептер бар болушу мүмкүн. Кээ бирлери банкрот болот, ар кандай себептер менен. Кээ бирлери айтыш кыйын, аябай эле. Мен көргөн кээ бирлери закондор бузат. Мисалы кээ бир закон бузган компанияларга чоң штрафтар бергенде айла жок жабылат да. Азыр билбейт экенмин. Азыркы учурда ИЭЛди киргенде ИЭЛдин аркасынан жабылган компанияларды уга элекмин. Азыр Эми ушунча сүйлөшсөк, тракта болгон бир кызыктуу окуядан айтып берип коюңуз, бир шеңгел. эстешим керек да, аябай эле көп окуя. Эстегенге убактыңыз бар? Адашып кирбей турган жактарга кирип кетесиң, кичинекей трак кирбей турган жактарга кирип кетесиң. Ошондо бир коркуу сезим болот, аябай эле. Башында аябай эле ответственный болуп чыгасың да, бар жак. Новичок болгондон кийин бара-бара үйрөнүп кетебиз. Күлкүлүү окуялардан азыр аябай эле көп болгон, бирок ушундай моментте келип атат. Аябай эле чарчап калган учурда көбүнчө булар таңкы саат 4-5те болот. Орусча айтканда галлюцинация болуп кетет. Действительно мен башында ишенбейт элем балдар айтканда, бирок менде да болгон. Андай көзүңө мындай ойлогон нерсең 2 саат мурда ойлогон нерсең көзүңө көрүнүп кетиши мүмкүн, мындай случайно мындай. Анда ошондой эле болот. Уйкусурап бараткан учурда. Уйкусурап бараткан учурда, бирок өзүң ойлойсуң, уйкусураган жокмун дейсиң, бирок көзүң ошондой эле көрүнгөндө бул уже сигнал да, эс алышың керек деген. Ошондой эле болот. Мисалы көзгө кыштын күндөрү жирафтар көрүп кеткендер болгон. Мисалы кыштын күндөрү көбү телевизор биз айда баратканда көбүнчө YouTube'тон National Geographic'терди угабыз да. Жаныбарлар жөнүндө ар кандай ошолорду мисалы жаныбарды көргөн болчумун, жираф жөнүндө ошол. Бир 2 сааттан кийин көзүмө жираф көрүнүп кеткен да, ошондой учурлар болгон. Өзүңүз баягы элик-беликтерди урбадыңызбы? Жок, Кудай сактасын, андай болгон жок. Андай болгон. Жакшы. Бойдоксуз. Бойдок. Бойдоктор эми тракта иштесе болот, иштеп алгыла. Эң жакшысы мындай эhtiyat болгула. Өзүм менин көз карашымда бул туура эле болду. Себеби авария аябай көп болуп атат. Анан эми негизи америкалыктар мындай эс алып, убагында эс алып, мындай эмени кармап айдашы мүмкүн, бирок мен мына кыргызстандыктарды же СНГдан келгендерге мен эме гарантия бере албайм да. Жок, американецтер өз жумасына 5 күн иштейт, 2 күн эс алат. Алар өздөрүнүн лайфстайл деп коет, жашоо образдары бар. Ооба, ошон үчүн бул бир чети жакшы эле болду. Эми ким иштегиси келсе иштейт да. Сурап көрсөң, американец драйверлерден сурап көрсөң, алардын кеминде деген экспириенси 10 жыл. Бирок алар иштөө убактысы мындай настоящий американецтер да, мындай. Чындыгы мындай. Жашоо образы 5 күн иштейт, 8 саат, 10 саат айдайт. Жуманын айында үйүнө барат. Ошентип иштейт. Стран СНГдан келген ол биз бир аз көбүрөөк иштейбиз. Биз эмгекчилиракпыз, Эмгекчилиракпыз. Бекер отура албайбыз. Жакшы жүрөбүз. Бул дагы бар, негизи. Бул жагы дагы бар. Бир аз акчага тойбойбуз деп. Эме негизи америкалыктар ошондой экен, ооба. Мен досторум бар, тааныштарым бар, компанияда иштеген. Турасаң арасында 20 жыл иштегендери бар, 30 жыл иштегендери бар. Аларга бул уже лайфстайл болуп калган, жашоо образ, жумушу. Өзүндө жумуш жагат, мага жагат дейт. Алар анан кантип жүк табат, кантип эме убагында иштесе? Американецтер көбүнчө бирөөнүн колуна иштейт, компанияга иштейт, определенный зарплатага. Мен көп ошондой. Овнер болуп, бизге окшоп овнер болгондор азыраак. ИЭЛди киргенге эми эле бир жума болду. Көрөбүз кандай болот. Ар нерсе болгон жакшылыкка деп болгон нерсе жакшылыкка. Буга чейин 2015-жылы дагы бир кирген дейби, ушундай система болгон дейби? Мен өзүм негизи 2017-ден баштап иштеп баштадым.
ошол 2017-ден өзү электронный кире баштаган официально лэптоп, таблет ошондо обязательно болуш керек болгон электронный. Буга чейин кагаз түрүндө чийип жүрүшкөн. Мен негизи киргенде эле уже электронный вариантка киргем.